Токтогул атындагы номер 1 мектеп гимназиясынын кыргыз тили жана адабияты мугалими Жумаканова Улара Абдрасуловна. Балдар, бүгүн биз силер менен кыргыз адабияты сабагын өтөбүз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы каада салтырлары. Сабактын максаты кыргыздын каада салты менен таанышасыңар жана кеңири түшүнүк аласыңар. Ата-бабалардан калган мурастарды өз турмушуңарда колдонуп жүрүүгө үйрөнөсүңөр. Мекенчил болууга тарбияланасыңар. Каада салтырлары. Кыргыз эли байыртадан элдик ооз-эки чыгармачылыкка бай элдерден болгондуктан, алардын чыгармачылыгында каада салтырлары негизги орунду ээлейт. Каада салтырлары кыргыз элинин ар түрдүү каада салттарына байланышкан ооз-эки чыгармалар. Мындай чыгармаларда элдин каадасы, салт-санаасы, тилек-ниети чагылдырылган. Каада салтырлары той ырлары, бешик ырлары, керез ырлары, жарамазан, кошок жана башка жанрлардан турат. Элибиз ырлар аркылуу балдардын ички жан дүйнөсүндө таза, адептүү, эмгекчил сыяктуу касиеттердин болушун көздөшкөн. Биз алардын айрымдарына токтолуп өтөбүз. Бешик ыры. Бешик ырлары баланы бешикке бөлөө, уктатуу, соротуу максатында ырдалган. Эне менен баланын мамилесинин сүйүүсүнүн башаты бул бешик ыры. Ырдын мазмунунда эненин наристесине толгон жылуу сөздөрү, максат тилектери камтылган. Баласын акыл эстүү, өнөрлүү, элге кызмат кылган уул кыздардан болуп чоңоюшун каалаган тилектерин, үмүттөрүн образдуу чагылдырган. Каада салтырларынын дагы бирине акийнек кирет. Анда элибиздин салт-санаасы, үрп-адаты, жашоо тиричилигиндеги өзгөчөлүктөрү, адам мүнөзүндөгү кемчиликтери менен кошо артыкчылыктары, кайым айтышкан эки адамдын ортосунда бирден саналып өтүлөт. Тарбиялык жагы эки адамдын бири-бирине карата айтылган кемчиликтерин башка адамдарды кайра кайталабоого чакырат жана ага үндөйт. Араван десе кол шилтеп, ток атпай жүргөн жагың бар. Ай чырайлуу, жылдыздуу кыргыздар дагы бизде бар. Сөздөрү наздуу, шекердүү, сындаган кыйлан неченде. Азил чыны аралаш, тамаша айтып, тиешип, алабыз бир аз мазеңди. Акыя, 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 акыя. Ай чырайы келишкен, ай сулуулар биздекен. Эки ширин сөзү жок, шалаакылар сиздекен. Анық сүйлөп, так сүйлөп, чер жазарлар биздекен. Эне тилин аксаткан арман айлар сиздекен. Акыя, 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 акыя. Рамазан, араб-мусулман жылнамасындагы айдын аты. Орозо учурунда ооз ачкандан кийин үймөй кыдырып ырдалуучу өзүнчө обуну бар диний жана каада салтыры. Жарамазан айткандар үйгө, анын жашоочуларына бакыт, бейпилдик, байлык, ырыскы ынтымак тилеп, бала бакырасына өмүр каалап ырдашкан. Балдар, бүгүнкү сабагыбыз жакты деп ойлойм. Үйгө тапшырма. Бешик ыры, акийнек, жарамазан ырларын жаттайсыңар.
бешик ырлары жөнүндө кошумча маалыматтарды таап келесиңер. Жарамазан айтуу кыргыз элинин салты деген темада эссе жазасыңар. Балдар, көңүл бурганыңарга чоң рахмат.